Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар, зардалык туугандар, аталар, кадырлуу апалар. Биринчиден куттуктай кетилем ачылышыңар менен. Бир ай мурун биз келгенде көп эл, спикер Акыл мырза, айыл өкмөттөр бир айда курабыз десек кичине ишенбештилер. Мына Кудай буйрса бир айда куруп бүттүк. Ачылышында турабыз баарыбыз. Куттуктайм дагы бир жолу ачылышыңар менен. Маалымат катары айта кетсем, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен калкты, жаштарды спортко үндөө максатында 2 жылдын ичинде 147 айылга салынды, 3 областка. Быйыл 200 айылга салынып атат, 6 областка. Бул президентибиздин өзүнүн жеке фондунан калкты спортко үндөө максатында алынды. Дагы бир жолу рахмат. Ачылышыңар менен куттуктайм. Келечекте мыкты спортсмен чемпиондор чыгышсын. Биздин башчыбыздын дагы бир өзү менен кошо келген оомат деп билебиз. Анткени сиз келгенден бери биздин районубуздун аймагында бир канча социалдык, экономикалык өнүгүүлөр жакшы болуп атат десем жаңылышпаймын. Кийинки сөздүн кезегине биз аксакалдарга берип туруп, анан кийингилерини биздин демөөрүүчүлөргө берели. Райондук аксакалдар кеңешинин төрагасы Тагаев Акмырза Тагаевич аксакалыбызга сөзүн берейин. Урматтуу бир туугандар, урматтуу бүгүнкү ушул аянтчагын ачышка келген коноктор, кош келипсиздер. Мына Зардалда өтө кубанычтуу күн, кубанычыбыз бардыгыбыздын кубанычыбыз көкүрөгүбүзгө батпай ушул тоодун арасында турабыз. Бул бизди кубанткан күнгө алып келген биздин ушул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин эмгеги менен бүгүн кубанып отурабыз. Мына ушул жолубуздагы жана акыбыз айткандай кыялданып канча жыл жүргөн болсок орундалып, жолубуз өтүп, элибиздин ыраазычылыгы чеги жок ажобузга. Биз эле эмес, ушул жол бүткөндөн бери келген баардык жолоочулар, көрүп келгендер бизге ушул ажобузга ар бири ыраазычылык айтып атат. Ушундай тоодун арасындагы жердин элинин жашоосун эске алып, ушуларга шарт түзүп жол салып берген президентибизге рахмат деп кетип жатат. Мына андан тышкары мына аянтчабыз. Азыр бул аянтчага биздин дагы кубанып турганыбыз, мына аянтчабызга Дастан футбол аянтчасы деп коюлуптур. Ушул дагы биздин президентибиздин баласы. Ушул баласыны биздин Зардалы айылындагы аянтчага коюуга уруксат бергендиги үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул ийгиликтерди ар дайым Зардалы айылын коштоп жүрө берсин. Бардыгыбыз көңүлүбүздү түз кылып, Кудай калса, эмгектенип, ушул салымыбызды кошуп, өлкөбүздү өнүктүрө берели. Чоң рахмат Акмырза Тагаевич. Акмырза Тагаевичти бардыгыбыз жакшы билебиз. Биздин Карабаг айыл өкмөтүндө дагы башчылык болуп турган мезгилде көптөгөн бир социалдык, экономикалык өнүгүүлөр жакшы болуп, өзүнүн жакшы салымдары бар жакшы билебиз. Андыктан биз айыл өкмөттүн жалпы элдин атынан сизге чоң таазим, ыраазычылык айтабыз. Кийинки сөздүн кезегине демөөрүүчүлөрдүн өкүлү Эркинбаев түзүп берип атабыз. Анан биздин президентибизге дагы азыр массалык маалымат каражаттарды аркылуу дагы ал киши көрсө керек. Чоң жалпы эле Баткен районунун атынан ал кишиге өтө терең ыраазычылык сиздердин атыңардан дагы айтып коюуга уруксат этиңиздер. Бизде астыбызда дагы өтө көп иш-чаралар бар, көп иштер бар. Бул башталышы. Мына өзүңөр көрдүңөр, бияка келиш эле жолубуз бар. Бирок президентибиздин демилгеси менен дагы, тапшырмасы менен дагы бияка чейин Кудай буйрса келечекте асфальт басабыз деген ниеттерибиз дагы бар. Эми кыялданыш керек экен да, чын жүрөк менен кыялданыш керек экен, Кудай Тааландан сураныш керек экен, анан ишке
ишке аша берет экен да, ошон үчүн келгиле дагы силер менен бирге кыялданып коелу ушул жака чейин асфальт келсин деп. Анан эмки жылы асфальттын дагы лентасын кесели. Мамлекетибизде тынчтык болсун, өнүгүү болсун, бөдө кырсыктан тышкары болуп жүрө берели. Эч качан жаман нерселер болбосун. Ар дайым эле ушундай татынакай иш-чараларда аксакалдардын алдында отуруп ушундай иш-чараларды өткөзүп жүрө берели. Ден соолукта болгула, аман болгула. Анан эми Зардалы Кыргызстан боюнча бир туризм жагында дагы бир эми локация болуш керек да, ошого туристтер да келиш керек, шарттарды түзүп беришибиз керек. Ошондуктан Зардалыны мындан ары дагы биз деңгээлин көтөрүп, тийиштүү жакка теңсер менен бирге алып барышыбыз керек. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Дани Дале келип калып атабыз да. Мунун баардыгы эми биздин жашоочулардын, Зардалда жашап аткан, жалпы эле Баткенде жашап аткан тургундардын, жалпы эле Кыргызстанда жашап аткан биздин жарандарга шарт түзүлүп атат. Биз Зардалыны келечекте бир туризм багытына да карашыбыз керек да. Ошондуктан мүмкүнчүлүк менен силерге кайрылып кетет элем. Зардалыга жол салуу менен Зардалын дагы мындан ары дагы жашоо турмушун, айылды дагы тийиштүү деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Анан жалпы биздин районубуздун элинин атынан дагы биздин эң негизги президентибиздин демилгесин дагы колдоп ыраазычылык айтышыбыз керек да. Мына себепкер болгон балдар биякта турат. Деркенбаев Акыл мырза биздин досубуз келип отурат. Биздин Баткен районубузга 15 аянтча куруп атат. Ушундай аянтча. Эми бул спортту, бул биздин тургундарыбыздын, жаштарыбыздын спортко умтулушуна багыт берет да. Ошондуктан мүмкүнчүлүк менен колдонуп, биз тазым кылып, биздин себепкерлерге, биздин курулуучуларга ушака чейин күнү түндүр келип иштедиңер. Урмат, Акыл, силерге жалпы элибиздин атынан тазым кылып рахмат айтабыз.